Сөз эркиндиги жалган жала, Азаттык жана Заноза сыяктуу медиа уюмдарга карата соттук доо арыз бул аптада коомчулуктун көңүл чордонундагы маселе болуп калды. Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коноктору депутаттар Садык Шернияз, Жанар Акаев, кош келдиңиздер. Адегенде парламентте дал ушул сөз эркиндиги жана айтылган сөздүн жоопкерчилигине байланыштуу суроолор кызуу талкуу жараткан, көрүп алсак. Мен айтат элем, урматтуу депутаттар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Акыркы 5-6 жылдын ичинде бир эле энергетика тармагын алганда бир топ жумуш болду. Кыргызстан көз карандысынан кетти энергетика тармагынан. Эгерде тирүү адам болсо, көзү көрсө, кулагы укса, ушунчалык караш керек. 2010-11 жылдары коллапс болгон. Адамдын асыл сапаты бул адамгерчилик. Адамгерчиликтин эң жакшысы бул жоопкерчилик. Бизде жоопкерчилик жогунан адамгерчиликти издеп атабыз да. Маселен, сөз эркиндиги кимге таандык? Элге таандык. А бүгүнкү күндө ошондой элге таандык бул сөз эркиндиги жок. Анткени басма сөз каражаттарын баары байларга таандык. А сөз эркиндиги элге таандык. Анан каяктагы эркиндик, анан каяктагы бейкиндик. Бүт эл шайлаган президенттин абирине, аброюна шек келтирип атышат. Экинчиси, биз Кыргыз мамлекетинин дүйнөлүк аренада болгон биздин абирибизди кетирип атат. Ошол бизде атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын. Сөз эркиндигин биздин өлкөдөн башка өлкөдө мындай эркиндик жок болуш керек. Ушундай эркиндикти сүйүп алдык. Азыр базардагы 3 аял сүйлөшсө да ошону жазып атат. Сөз эркиндигин кыскан эч ким жок. Аныктап, тастыктап жазсын деп атабыз. Аны жоопкерчилигин алсын деп атабыз. Эмне деп гана жазган жок. Көзүң жумулуп калса уктап атат дейт. Согу ичип атсаң арак ичип атат дейт. Мындан бир нече күн мурда мына социал-демократтар, ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев, жанагы Азаттык, ошондой эле Заноза жалпыга маалымдоо каражаттарын сындай электей эле сиз мисалы өзүңүздүн партияңыз Ата Мекен партиясы тараткан жанагы кырсыкка кабылган учактагы жүк тууралуу маалыматка ишенбейм деп айттыңыз. Анын себеби эмнеде болчу? Биринчи кезекте чынында бир ишендирерлик кагазды көрбөдүм. Мен ошол чогулушка катышпай калыптырмын. Бул Ата Мекендин саясий бюросунун чогулушу болгон окшойт. Андан кийин көрүп отурам да. Ал маалыматтар мени ынандыра алган жок. Ошондуктан бул жерде фракция же саясий партия деп эле биригип алган болбойт. Андан бөлөк дагы саясий фракция же болбосо саясий партиядан башка дагы адамдын өзүнүн жеке ою дагы эске алыныш керек да. Мен өзүм жеке оюмду айттым. Мына президенттин каршылаштары, Жанар мырза, жүк президенттин үй бүлөсүнүкү деп так кесип айтып, бирок далилдерди көрсөтпөсө, ошол маалыматты айрым маалымат булактары ошол бойдон чыгарып жиберсе, анда ким жоопкерчилик тартыш керек? Мисалы, сиз социал-демократтардын депутаты эмес, мурдагыдай президенттин басма сөз кызматчысы болсоңуз, эмне кылмаксыз? Ушундай учурда. Андай болгон учурда мындай эч кандай кандуу жүккө президенттин тиешеси жок деген атайын билдирүү таратуу менен биз мындай чектелмекпиз деп ойлойм. Анткени ошол юристтерби кимдер ошол маалыматты таратса же жасалма документти элге жарыяласа, албетте журналисттер бул жанагы көңүл чордонунда окуя болгон үчүн ушулар ушинтип айтты деп туруп берип койгонун мен мындай чоң кылмыш катары көрбөй турам. Экинчиден президентти дагы түшүнүп атам. Эми ал дагы мындай жок жерден эле бир адамдар адам өлүмү болгон жерге мени аралаштырып койгону бул таптакыр туура эмес деп абдан мындай балким мындай ачуусу келип жаткандыр. Бирок эми ошол эле учурда мындай маалымат каражаттары атайын ойлоп таап ушул президенттикке болушу мүмкүн деген тыянак чыгарып койсо жеке өздөрү, ошондо бир проблема болмок деп ойлойм да. Эгерде жүк президентке тиешеси жок болгондон кийин президенттин аппараты бул жүккө биз эч кандай тиешебиз болушу дагы мүмкүн эмес. Бул окуя биздин түшүбүзгө дагы кирбейт дегендей билдирүү берип койсо, аны окурман өзү жыйынтыкты чыгарып алса
болмок деп ойлойм да. Бирок ошол массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги тууралуу мыйзамдын аткарылышы кандай болмок? Эми негизи кылмыш кодексинде ким жалган айтса, калп айтса, ал маалымат каражатында болобу, ошол эле интернет сайтта болобу же эл көп чогулуп турган жерде калп айтабы, ал сөзсүз жоопкерчилигин алат деп ойлойм. Бирок маалымат каражатында ошол юристтерге таянып, ошолордун сөзүн берип койсо, менимче ал үчүн мындай соттошуп, ири суммадагы каржыга жыгуу ниети менимче туура эмес болду деп ойлойм да. Кийинки суроо дагы залдан болсун, андай болсо. Президент биздин коргоого муктаж эмес. Президенттин ушундай эр азаматтары бар, биз жок деле коргоп алат. Биз коргойбуз десек, мыйзам баарына бирдей. Укук ал адамдын укугу, президент болобу, же жөнөкөй чабан болобу, адамдын укугу ыйык, баары бирдей. Андай мыйзам жок. Президенттин укугун бөлөп карайлы, анан кийин чабандын укугун бөлөп карайлы деген. Мына сөз эркиндигине дагы доо кетирбей, бирок ошол эле учурда мына сиз айтмакчы президенттин дагы, чабандын дагы укугун бирдей карап, эгер алар тууралуу жанагындай кемсинткен сөздөр айтылып кетсе, жалган жала айтылып кетсе, алардын дагы укугун коргош үчүн эмне кылуу керек? Биринчиден дайыма сөз сүйлөп атканда бир аз моралдык жагын караш керек деген ойдомун да. Бүгүн ушул сөз сүйлөп атабыз, бу жерден жакшы коллегаларым чыгып атат. Бирок кокус ушул убактысы бүтүп Атамбаев ушул президенттик бийликтен кеткенден кийин ушинтип чыгышабы же чыкпайбы? Анткени көрдүк да, кечээ эле Өмүрбек Чиркеевичти сиз жок, Кыргызстан мамлекети жок болмок деп айтып жүргөндөрдүн баары бир күнү камап койду эле башкача сүйлөй баштады. Мага ошол жагы кейтет да. Бийликте турган адамды ар бир киши коргой алат. Анткени бийликтин башында болсо. Мына азыр дагы мүмкүн силер туура кылыпсыңар, жанар экөөбүздү чакырып, биз өзүбүздүн фракциялардагы бир аз ак-карага окшоштурбуз да. Кээде өзүбүздүн мүмкүн фракциянын сөздөрүнө каршы чыгып калабыз да. Бул ар бир фракциянын мүчөсүндө жарандык, өзүнүн чыныгы, ою болуш керек. Бир кезде Бакиевди дагы коргоп жүрүшкөн, ошолор дагы залда отурат. Абдан коргошкон убагында. Мына Атаканат бүгүн коргосо, ошо Бакиевди мүмкүн ичинен кээ бир элдин бөлүкчөсү дагы ичинен канча да айтса азамат экен деп ичинде таң берер эле да. Жок, бүгүн ал кишини бүтүндөй каралап отурабыз, туурабы? Бардыгы. Баягы коргоп жүргөндөр да жок, аты жыты. Ошолордун көпчүлүгү залда отурат. Ошондуктан бул нерседе абайлап караш керек. Бийликте турган адамды, бийикте турган адамды баары коргой алат. Мен сөзүмдү айттым, аны иттен улбай карады эле кыла алат. Кеп бүгүнкү жабыр тартып аткан адамдарды карайлы. Бүгүн ошо бийликтен зордук, зомбулук көрүп аткан адамдардын укугу биринчи кезекке чыгыш керек. Бирок ошол текшерилбеген маалыматтар, жалган жала бир эле ошо президентке карата эмес, башка да эле инсандарга, жөнөкөй инсандарга деле, кээ бир учурда саясатчыларга көп эле айтылып аткан учурлар болуп атат. Буга чейин да болуп атат, азыр да болуп атат, мындан кийин дагы боло тургандай болуп турат да. Ушул тенденциядан арылып, ушул көрүнүштөн арылып, келечекте ошол президенттин дагы, жөнөкөй адамдын дагы ошол жанагындай жалган жалаадан коргош үчүн эмне кылыш керек? Мыйзамдык жактан, ошол мыйзамды аткаруу жагынан кандай кадамдар алыш керек? Эң бир өкүнүчтүүсү, бизде бардык механизмдер колубузда бар да. Мыйзам чыгаруу. Жана дагы үлгү катары биз КТРКны түздүк. Коомдук теле радио корпорациясы деп аталат. Биз колубуздан келишинче ушул КТРК мамлекеттик эгер саясатты алып барса, анык ачыктыктын, анык демократиянын, анык толеранттуу көз караштын эң биринчи үлгүсү болуп бериш керек. Бүгүнкү күндө андай болбойт да, кейиштүүсү. Биз баарыбыз көрүп атабыз. Ошол мамлекеттик телеканалдан бир жактуу кетип атат. Бир жактуу экинчи жакка сөз да берип, мен мисалы Азаттык радиосуна мен айтар элем, булар жакшы үлгүнү көрсөтүп атат. Булар бир жактуу айта турган болсо дагы, кайта экинчи жактын алардын оюн сурайт. Ушундай деп айтып атат, сиз кандай ойлойсуз депчи. Убакыт берет да экинчи жакка. Бул нормалдуу журналистикалык этика, журналистикалык. МКТРКны карасаңыз, бир жактуу. Мына мен өзүм да көрүп калдым аны. 2 күн Садык Шерниязовдун инизине ушул Скрябинадагы жер таандык экен, айына $20,000 алат экен. 2 күн мындай айтканда жала таратышты да.
Анан кайта чыгып пресс-конференция болду. Ошол эле кишилер, ой жок, ал тиешеси жок, кечирим да сурап койгон жок да. Илим жөнүндө дагы ойду айтканда, мына депутаттардын баары көрүп атат. Жулунуп чыгып 6 микрорайондан айтсам, бир жактуу жалаа кылып, кечээ күнү дагы кыйраткансып, жамааттын катын жазып иштир. Ошол эле учурда ушул Өмүрбек Текебаев менен Атамекен партиясы менен президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы кайым айтышуулар, тирешүүлөрдөн мурда ага чейин, мисалы, сиздер өнөк болуп турган учурда, мисалы, ошол эле КТРК же башка ошол коомдук телеканалдарга эч кандай дооматыңыздар жок эле да. Анан кийин ушул саясий күрөштөр башталганда, ушул тирешүү башталганда эле эки тараптан ушундай бир дооматтар көбүрөөк айтылып кетип атпайбы? Туурабы? Мисалы, азыркы учурда сиз КТРК жөнүндө айтып аткан нерселерди ошол эле жанагы Атамекен көзөмөлдөгөн Сентябрь телеканалы жөнүндө да айтса болот. Ушуга кошуласызбы? Толук мүмкүн. Бирок мен бир нерсе айта кетейин. Мисалы, Сентябрь каналынан башка дагы НТС каналы бар, же башка азыр көптөгөн санариптик каналдар ачылды. Бирок булар жеке менчик да. Булар элдин акчасын, менин же сиздин акчаңыздын, сиздин налогуңуздан жашап аткан жок алар. Алар өздөрүнүн жеке менчик каналы. Жеке менчик канал болгондон кийин кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөш мүмкүн, мойнума алам. Бирок мени кейткени мамлекетти жалпы кыргыз элинин чөнтөгүнөн акча алып, налогго. Ошону иштетип атып туруп, бирок бир жактуу болгону бул кичине акыйкатсыздык деген нерсе да. Мен ушуну айтып атам. Ал эми мына сиз болсо, Жанар Акаев, кээ бир саясатчылар диктатураны сагынып калса керек деп өзүңүздүн партиялаштарыңызды мындай демиткендей болдуңуз бүгүнкү жыйында. Ошол сөздөрүңүздү көрсөтөлү, кийинки суроо ошого жараша болсун. Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Мына 6 жылдан бери сөз эркиндигине жакшы мамиле кылып келдик. Ушул калыбыбыздан жазбасак. Эми бул жерде айрым саясатчылар мындай диктатуралык режимди сагынып калган болсо, андай болбойт. Мына туура 12 жыл мурун дал ушул сөз эркиндигин буйганына байланыштуу бир кишини биз Москвага жөнөткөнбүз. 7 жыл мурун дагы бирөөсүн Белоруссияга жөнөткөнбүз. Ошонун баарын эсибизден чыгарбаш керек. Мына президенттик шайлоого болгону 8 ай калды да. Эми ушул шайлоо алдында көптөгөн саясатчылар бири-бирин каралоого өтөт. Ошондой бир өзүңүз да журналистсиз билесиз. Ошондой бир кара пиар жүргүзүү технологиясы бар. Эгер тараптар, саясатчылар ошондой бири-бирин каралап, жалган жала жаап, бири-бирин кемсинтүүгө өтө турган болсо, ошол эле журналисттер ар бир ошол жалган жалааны далили жок эле, далилин көрбөстөн, анығына жетпестен туруп эле чагылдыра берсе, анда эмне болот? Эми негизи кыргыз журналистикасы бул кыргыз саясатчыларынын маанайынан көз каранды болуп калды да. Анткени мамлекеттик маалымат каражаттары бул бийлик эмне десе ошону жасайт. Ал эми жеке менчик маалымат каражаттары кайсы бир саясий топторго көз каранды. Алардын сөзүн сүйлөйт. Ошондо бир эркин, нагыз элдин пикирин, анан эки тараптын мындай кайым айтышуусун калыс чагылдырган медиалар бул эл аралык гана медиалар. Ошолордун гана көзүн карап калып атабыз. Гезиттерди ачып караңыз, айрым баягы коз карындай ачылган сайттарды ачып караңыз, саясатчыларды же болбосо 20 жылдан бери кадыр топтоп, 25 жылдан бери ушул аброй топтоп жүргөн адамдарды бети жок, акмак, ушул итке минип калды, же ушундай бир өтө орой сөздөр менен мындай оозуң барбайт да. Ошентип жазган журналисттер бар негизи чындыгында. Бирок аларды мындай тартипке чакырып, азыр мен бир кырдаалдан чыгуунун жолун бийликтер дагы, парламент баары кызыктар болуш керек эле негизи сөз эркиндигин калыбына келтирүүгө. Тескерисинче азыр бийликтер дагы мындай журналисттерди аябай жээригенге өтүп алды да. Силер ушакчысыңар, силер жалкоосуңар, калп айтасыңар, ушу эл душманысыңар дегенге чейин теңип атат. Менимче бул кырдаалдан чыгуунун жолу эмес. Тескерисинче алар менен көбүрөөк сүйлөшүп, алардын дагы ой пикирин угуп, бирок ошол эле убакта факты менен иштөөгө мындай аларды чакырышыбыз керек да биринчи. Чакырып. Ошо ким чакырат? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, азыр журналисттер күнөөлүү эмес, бул биринчи саясатчылар өздөрүн караш керек депчи. Өздөрү мына эгер журналисттер бир фактыны туура эмес берсе, анда саясатчы менен чогуу бирге жоопкерчилик тартыш керек депчи. Андай болсо, анда журналисттердин жоопкерчилигин ким карайт? Эгер саясатчылардан алар кол тийбес болсо, биз аларга
тийбейбиз, бийлик тийбеш керек, эч ким тийбеш керек, сөз эркиндиги Кыргызстанда сакталды десе, анда жанагы жалган жалаа ушак айыңдардан кантип кутулабыз? Аларды ошол мисалы Үсөн деген журналист, Асан деген чиновникти жазса, анда сөзсүз Асан Үсөндү мындай сот аркылуу далилдеп алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы соңку соттошуулардын биринчиден жыйынтыгы чыга элек, ошону дагы бир аз сабырдуулук менен күтүшүбүз керек баарыбызчы. Бирок бул өзүн өзү чектөөгө алып келбеш керек деп ойлойм да. Журналисттерди эми жоопкерчиликке чакырышыбыз керек чындыгында. Сөз эркиндиги менен кошо сөзгө жоопкер мамиле, мындай сөздүн күчү, сөздүн кудурети деген нерселерди дагы кошо алганча жүрүп, журналисттер ушак жазгандан, жалган жазгандан, адамдардын өлүмүн кайсы бир атка минерге мындай жаба салуудан мындай оолак болушубуз керек негизичи. Кыргыз журналисттеринин өзүңүз жакшы билесиз, Ибраим мырза мына этикалык кодекси бар. Ошол этикалык кодексти бул юридикалык күчкө ээ болбогондон кийин мындай көпчүлүк кыргыз тилдүү же орус тилдүү гезиттердин редакторлору мындай тоготпогондой мамиле кылып коюшкан учур бар. Президент Алмазбек Атамбаев шаршемби күнү ушул чет элдик дипломаттар менен жолукканда айтты. Бул айрым орус медиа булактары дагы, мисалы Кыргызстан жөнүндө кыргызская тьма же болбосо караңгы Кыргызстан дегендей материалдарды чыгарып атат. Биринчи мына Орусия өзүңөрдөгү сөз эркиндикти карап алып, анан кийин бизди сындабайсыңарбы? Эмнеге мындай бир башка өлкөлөрдө биздин ишибизге кийлигишип атат? Эмне үчүн башка өлкөлөрдүн медиасы өзүндө мындай эч баш көтөрбөй жүрүп, анан бул жерде кыйын болуп атат дегендей бир мааниде сын пикир айтты да. Буга сиз кошуласызбы? Мисалы, ар дайым эле ушундай бир журналисттерге сын айтылганда, бийликтер тарабында, мамлекеттик көз караштан сын айтылганда, ал сөз эркиндигине бир кысым катары каралышы керекпи? Негизи Кыргызстандагы сөз эркиндиги аябагандай эле чоң деңгээлде деп айтсам жарашат. Бул факт, муну эч ким тана албайт. Муну бүткүл дүйнө жүзү билет. Анткени биздин коңшу өлкөлөрдөгү акыбалдарды билебиз да. Ал эми ушул сөз эркиндигине Атамбаевдин да кошкон салымы чоң деп эсептейм. Бул Атамбаевдин кылган ишине менин баам да. Ал эми ушул акыркы убактагы чабуулдар, ошол эле Азаттык, ошол эле Заноза кежиге Атамбаев туура эмес кылып атат деген ойдомун. Себеп дегенде, бир кандайдыр бир ушул бүгүнкү күндө ансыз да саясий бир чыңалуу болуп атканда, бул ага бир жакшы түс бере албайт бул окуяларга. Кээ бир учурда мүмкүн биз бийиктик жагын карманышыбыз керек деген ойдомун. Анын үстүнө Азаттык дагы, Заноза дагы менин билишимче, мен так айта албайм азыр, Жанар мырза мага жардам берсе болот. Алар бирөөнүн айтканын жазды да, туурабы, пресс-конференцияда болгон. Анын үчүн эмне үчүн алар кандайдыр бир күнөө тартыш керек? Массалык маалымат каражаты мыйзамы боюнча дагы, эгерде коомдук бир жайда пресс-конференцияда бирөө аты аталган, аты билинген киши бир нерсени айтып атса, аны көрсөтсө эмне үчүн ал күнөөлүү эмес да ал. Ошо айткан кишилер жооп бериш керек негизичи. Мисалы мен айтып атам сөздү. А мен азыр бир нерсени туура эмес айтып койсом, сиз күнөөлүү болосузбу ошондо? Бирок ошол медиа булактары саясий күчтөрдүн куралына айланып калып атпайбы кээ бир учурда? Мисалы, ошол эле Ата Мекен партиясы жанагы жүк боюнча тастыкталбаган маалыматты анын юристтери жарыялап жиберди деп айтып атышат да. Ошол боюнча мисалы ошол тирешкен тараптардын бири-бири менен азыр сын айтышып, кайым айтышып турган тараптардын куралына айланып калып атпайбы? Биз ушул жагын айтып атабыз да. Эмне кылабыз? Эми Ата Мекен аты бар партияда, ал айткан сөзүнө өзү жооп бериш керек деген ойдомун да. Бул жерде Азаттык менен мисалы Заноза кежинин эмне тиешеси бар? Мен таң калам. Ар ким айтылган сөзүнө жооп бериш керек. Анын үстүнө аты бар, заты бар бир кандайдыр бир уюм болгондон кийин. Менин оюм ошондой. Болбосо анда биз таптакыр эле баарын текшерип чыгарабыз десе, анда биз жаңылыктарды бир жылдан кийин бере баштайбызбы? Баарын текшерилгенден кийин. Жаңылыктар ошон үчүн жаңылыктар деп аталат. Жаңы нерсени эл коом билиш керек. Андан сырткары мына мамлекеттик кызыкчылык деген дагы нерсе айтылып атат да. Бул жерде ошол мамлекеттин стабилдүүлүгүнө, ошол медиа уюм эле эмес, бир кайсы бир күчтөр, сырткы күчтөр балким ушу шайлоонун, президенттик шайлоонун алдында Кыргызстандагы абалды мындай солгундатууга аракет кылышы мүмкүн. Ушундай да коркунуч бар. Ошол жагындагы ойлонушубуз керек деген да чакырыктар айтылып атат да. Буга эмне дер элеңиз? Мен дагы бир нерсени кошуп коеюнчу жанагы сөзүмө.
Эгерде биз чыныгы демократиялык өлкөнү курабыз десек, анда биз үлгү көрсөтүш керек. Биз өтө кейиштүүсү 25 жылдан бери бизде өкмөттөн берген элден чогулган акча бизде болсо дагы биз ошону дагы КТРК аркылуу түзсөк дагы үлгү жаза албай болдук. Биз булдун чоң күнөөбүз. Биз ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу КТРК, ЛТР аркылуу үлгү көрсөтүш керек болчу. Башка маалымат каражаттары ошого түздөнүп. Бүгүнкү кезекте кечиримдүүсүсү биз жаман үлгү көрсөтүп атабыз да. Ал эми сиз айткан боюнча бизде азыр чынында чоң саясатчылардын мына президент сыяктуу же болбосо Өрбек Чиркеш Текебаев сыяктуу ушундай абдан залкар саясатчылардын мүмкүн жеке тирешүүсүнөн биздин мамлекет аксап аткандай көрүнөт мага. Кээде жеке амбициялардын тирешиненчи. Мен бул жакта бирөө күнөөлүү, бирөө күнөөсүз дегенден алысмын. Бу жерде керкисинде да бар, кетигинде да бар деп кыргыз айткандай бардык жакта болуп атат бул нерсечи. Муну көрүп турабыз. Мына президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Акипресс агенттигине берген интервьюсунда айтты. Мына көптөгөн ошол эле демократияны карманган Америка, Германия жана башка Европа өлкөлөрүндө сөздүн жоопкерчилиги абдан бийик. Ал жерде мисалы жалган жала тараткан үчүн ошол эле мамлекеттик кызматкерлерге каршы жалган жала тараткан үчүн көп суммадагы айыппулдар, ошондой эле абак жазасы дагы бар деп ошол мисалдарды келтирди да. Ал эми Кыргызстанда мисалы президент өзүнүн укугун коргойм деп жанагындай агенттиктерге карата мындай сотко кайрылса, эмне үчүн ал туура эмес? Эмне үчүн ал демократиялуу эмес? Туура, Фарид Ниязовдун интервьюсун мен дагы окуп чыктым. Мындай көп сөздөр абдан таасын айтылган. Чындыгында мына биринчи кезекте биз журналисттен мурун, депутаттан мурун биз кыргызстандыкпыз. Биз мындай биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз жогору коюшубуз керек. Садык мырза айткандай, саясий партиялардан дагы, фракциялардан дагы биз Кыргызстандын кызыкчылыгын жогору коюшубуз керек. Өзүңүз абдан жакшы мисал келтирдиңиз. Ал жакта эми маданият такыр башкача, саясатчылардыкы дагы, журналисттердики дагы. Бирок ошол эле убакта мен Обаманын же Трамптын кайсы бир журналист менен соттошуп атканын такыр мындай билбейм да. Андай болгон эмес мисалы. Обама же Трамп кайсы бир журналистти же медиа мекемени сотко берип, атайын ушул президенттин көзөмөлү менен айыппул салган учурду мен мындай сизге айтып бере албайм азыр. Бирок мен азыр айтайын дегеним, мына биздин президенттин соттошуусу бул президенттин сөзүн мамлекеттик башка өкмөт мүчөлөрү, министрлер, депутаттар туура түшүнүп, башка жакка бурулуп кетпейби деген гана кооптонуу бар. Президент айтты, курч материалдарды жазгыла деди. Бирок калыс туура жазгыла деди. Эми ушул президенттин соттошуусунан кийин, билдирүүсүнөн кийин башка министрлер дагы журналисттерди ошол таптакыр эле киши ордуна көрбөй, алардын ар бир сөзү менен соттошуп, же болбосо аларга маек бербей, мындай медиадан бир аз алыстоого мүмкүнчүлүк түзүп, өздөрүнүн пайдасына пайдаланып кетпеш керек. Анткени Кыргызстанда саясатчыларды журналисттер тынбай жазып турганы бул туура. Министрлер журналисттерден кадимкидей чочулап депутаттар. Мындай акча уурдагандан, кымбат машина мингенден, мыйзамсыз бир чоң участокторду алып алгандан, мындай туура жүргөнгө аракеттенишет, кадимкидей сестенишет. Бул ачыктыкка, коррупциядан арылганга мындай чоң шарт түзүп атат азыркы журналисттер. Канчалык деңгээлде мындай деңгээлин айыптаганыбыз менен, бирок баары бир мындай пайдасы бар да. Менин кооптонгонум гана ушул азыр. Президент соттошуп, баан сотко берип атат деп туруп эле, анан кийин эртеңден баштап министрлер, депутаттар сотко берип, мына бүгүн эле мага бир депутат айтты, мына президент эле сотко берди, мени дагы бир кези жазыптыр, мен дагы сотко берсем окшойт дейт. Бирок мындай карап көрсөң, аныкы да туура. Бирөөнү жазыптыр, ушул такыр сүйлөбөйт, балык ооз депутат деп жазыптыр да. Ал өзү дайым эле мындай сүйлөп жүргөн депутат. Бирок тиги журналист өзү жыйындарга келип катышпаса, бул депутаттын күнөөсү эмес да, мисалы. Ал дайыма мен билген эле депутат, мындай мыйзамдарды демилгелейт, сүйлөп мындай активдүү, жигердүү депутаттардын бири да. А тиги журналист, жазган журналистти мен парламенттен өмүрү көргөн эмесмин. Келип баягы депутаттын ишине кызыккан. Бирок отуруп эле баягы компьютердин артында бул балык депутат, мындан эч нерсе чыкпайт деп аябай мындай жазганы туура эмес да. Ошондуктан бул көп жылдан берки келаткан маселе, мына азыр президент өзү башын баштап берди. Бирок президенттин сөзүн дагы бир жолу айтып коеюн, биз туура түшүнүп, туура багытка бурушубуз керек. Журналистика эч качан мындай мокоп калбаш керек Кыргызстанда. Журналистика курч бойдон калыш керек. Болгону ушул далил менен, факты менен сүйлөш керек деген гана ойду менимче президент айтты. Бул туура эле.
Бул туура эле ойлойм. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда бүгүн биз сөз эркиндиги жана сөздүн куну тууралуу кеп кылдык. Катышуучулар депутаттар Садык Шернияз жана Жанар Акаев. Сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык. Саламатта калыңыздар.